азыр ушул түзүлгөнүнө кубанып отурабыз да. Себеби дегенде баягы Кыргызда жакшы сөз бар, алдыңкы көч кай жака багыттаса, кай жака багыт берсе, ошол менен өнүгөт депчи. Кудайга шүгүр, мына 32 жылдан бeri эгемендикти алып, биз дагы өзүбүздүн мамлекетибизди түзүп, бүгүнкү күндө өзүбүздүн киндигибизди өзүбүз кесип калган мезгил келди дегендечи. Мына ар бир мамлекет өзүнүн өнүгүү өсүшүн программаларын кабыл. Ыйгарым укуктуу өкүлүнүн 17 апрелдеги 105 буйрутмасынын негизинде, андан кийин Жайыл районунун 2 майдагы быйылкы жылкы 170 буйрутмасынын негизинде ушул райондо, областта ардагерлер кеңешин түзүү маселеси каралган. Ошону ишке ашыруу максатында биз июнь майдын аяк ченинен баштап июнь айлардын мезгилинде ушул ар бир райондун 12 айыл аймагында, андан тышкары Кара-Балта шаарынын Жайыл районунун ишкана мекемелеринде, мамлекеттик органдарында, уюмдарында ушул ардагерлер кеңешин уюштуруу иштерин жүргүздүк. Акимдин буйрутмасы боюнча ар бир мекеме жетекчилерине, айыл өкмөтүнүн башчыларына ошолорду түзүү уюштурулган. Бирок баягы жай мезгили, суга талаашчылык иштери ошолорго баягы чоюлуп кетпесин деп, ошол максатта мына бизге ишенип берилген ишти аткаруу максатында биз ушу 2 ай ушул айыл өкмөттөрүнүн башчылары менен, мекеме жетекчилери менен тыгыз иштедик. Убакыттан, учурдан пайдаланып, мен ошол бүгүнкү күнү, алар бүгүн катышкан жок, ошол айыл өкмөттөрүнүн жетекчилерине, райондун мекемелеринин ишканалар жетекчилерине ыраазычылык билдирип кетейин дедим. Анткени алар ушул учурдагы талапты туура түшүнүп, элдерин чогултуп, ардагерлердин баарын эсепке алып, өздөрүнүн кандидатураларын сунуштаганга чоң өбөлгө көрсөттү. Азыр айтып коеюн, эми дагы кошумча айтайын, бул иш айлык төлөнбөйт, на общественных началах, Байке аксакал ападандыкы эч айтпадыбы? Анан эч кандай айлык жок, бюджетибиз да жок. Бирок кийинки жылдары азыр мына Мустафа менен Минюстан өткөндөн кийин дагы бир ой пикирлерибиз бар. Эми азыр аны айтыш эрте, губернатор да айтты, буюрса колдоп берем деп. Ишиңизге ийгилик, жайылгандыктар баарыңыздар аман эсен болуңуздар. Рахмат. Анда колго салабыз да. Анда колго салайлы. Сарыөзөн Жайыл районунун совет ветераны болуп, биздин Абдраимов Эсенбек Маматович шайлансын деген делегаттар доошулдап бериңиздер. Рахмат. Каршы, калыс жок, бир дооштон колдоп бердиңиздер. Мен аким катары Эсенбек Маматович менен тыгыз иш алып барамын. Рахмат силерге. Сунуш түшкөндөн кийин мен ойлойм, колдон келген аракеттерди сиздер менен бирге чогуу биз жаңы уюшулуп атабыз. Көп маселелер бар астыда. Ошол ардагерлер кеңешинин мындан ары кандай иш алып барабыз, эмнелерди кылабыз. Эми баарын майдалап отурбай, көп пландар бар. Буюрса силер менен чогуу иштерди кылабыз. Эми төрага шайлангандан кийин бул төраганын иштөө органын түзүп алышыбыз. Бүгүнкү Жайыл районунда түзүлүп аткан уюм бул эмгек ардагерлеринин кеңеши түзүлүп атат. Бул область боюнча ар бир райондо түзүлүп атат. Мунун демилгени губернатор көтөрдү. Мен эми губернатор деп айта берейин, эски кишимен биз губернатор депчүбүз. Ал киши райондорду кыдырып, эл менен жолукканда көп маселе айтылыптыр, суроолор жаралыптыр, пенсионер унутулуп калды деп. Каралбай калган пенсионерлер бар, ар бир мекемелер жоюлуп кеткен, ошол пенсионерлер да каралбай калды. Мен жана
залдан айттым, bir маселе көтөрүп 45 жыл иштептир Минтранстын системасында. Bir kişi открытка бербей экен, аны азыр күбө болдуңуз, жаныма bir kişi келип айтты. Мен де ушу Минтранстта иштедим беле, бир дагы открытка беришкен жок. Ошондой область боюнча 115-116